Тоокканадагы мүрзө. Чыгарманын автору Бекмырза Рахман уулу. Окуган Адилет Чубаков. Эки кошунанын ыркы келишпей, болор-болбостон ажылдашып, ойлоруна келе калган сөздөр менен октой атышып, тапкан какшыктар менен табалашып турушарына көп болгон. Бир убактарда экөөнүн өткөн ынак, ысык, сырдаш курбулар бул калаада жок эле. Торттон баштап торопойдун этине чейин тең бөлүп жешип, мончого бирге түшүп, ал тургай бирдей түстөгү, окшош бычымдагы көйнөктө кийип жүрүшө турган. Экөө тең жесир эле. Биринин уулу, экинчисинин кызы бар болчу. Алардын да жаштарынын тепе-тең кантесиң. Экөө номер 13-үйдө, бири А, экинчиси Б дегенинде жанаша жашар эле. Кудай кошкон кошуна достор деп, бардыгы тегиз суктанышчу, сыймыктана сөз кылышчу. Албетте, ичи ачышкандар андай-мындай кеп тарата коюучулар да тим турушчу эместеши. Эзген курут кошкон май, эзилишкен кайрандардын ортосу экөөнүн бири Немка Анна Кругердин Олег деген 56 жаштагы зекке турмушка чыгып, аны үстүнө киргизип алгандан баштап сууду. Күтүлбөгөн майда чүйдө маселелерден улам ортолорун карамышы карылады. Көп жылдар бою жесир жүрүшүп, жалгыз жашоонун азап тозокторун тең тартышкан эки достун бирөөнүн бешенеси заматта ачылышы экинчисине чоң шылтоо деле болгон жок. Кайра Анастасия Владимировна курбусунун бактысын өзүнүкүндөй көрүп, сүйүнүчүн тең бөлүшүп, анын ийгиликтерин жан дүйнөсүнө жакын кабыл алып жүрдү. Турмуш жолун кайрадан жаңы баштаган эки ашыкка тапкан тамак ашын көтөрүп барып, жандарынан чыкчу эмес. Конокторго, концерттерге, майрамдарга үчөө ээрчишип, чогуу барышар эле. Болгону зек күйөөнүн ичкиликти жанындай жакшы көрөрү, буга чейин өкүм сүрүп келген жакшы мамиленин туруктуу ыргагын гана бузбастан, ортодогу тартылган алтын жипти тырс үзүп салды. Анастасия Владимировна самогон жасап, ошол айлана тегеректейлерге сатып, ошондон түшкөн каражат менен тиричилигин өткөрө турган. Албетте, анын короосунда тооктор, өрдөктөр дагы бар эле. Бирок мыкты, сапаты жакшы самогонунан тапкан киреше көп кем карчыларына жетип, жыртык тешигин бүтөгөнгө жарачу. Ишенген аяшы анын ишенчээктигин, өзүнө карата жасаган сый-урматын абдан эпчилдик менен пайдалана баштады. Ичкиси келген мезгилдерде бекер ичимдикке көрүнүү да, көмүскө да жетип келет. Күйөөсүнүн ичкич экендигин билген соң, аннага тийгенине өкүнүп жүрдү. Бирок арак ичирбөөгө абдан көп аракеттерди жасады. Орто жаштан өтүп калганда араң тапкан анын көзүнө көп карап, аяр мамиледе болсо да ичкиликтен алыс болушун абдан каалап жүрдү. Муну Анастасия да жакшы билер эле. Бирок жалынып жалбарып жиберген аяшын аяп, бар нерсени бербей, жашырып жаап койгондон уялчу. Мага капа болуп, Аннаны карабай кетип калбагыдай эле деген ойдон сестенчү. Жакшынын шарапаты жамандын кезепети дегендей, ошентип зек аракеч Олег эки ынак достордун ортосунан тоо булагындай билинбей жылжып агып жатып, араларына байкалбаган жик сала баштады. Ал түнү зек аракеч аяшы таңкы саат 5-терге жетпей эшикти тарактатты. Халатын желбеге жамынган Анастасия эшик ачты. Суук аба ала кирген Олегти анчалык деле табысы бербей кабыл алды. Сени үйдөн Анна куудубу, же жок куудубу? Анна кубаламак тургай ташкенедей жабышпайт бекен. Ке аяш, 100 грамм бере салбасаң баш жарылып бартат. Күндө баш жазуу шылтоон гана, анан уланып олтуруп жыгылып калганча ичесиң. Мындан башка көңүл жубатарым жок болсо эмне кылайын аяш? Алаксый турган нерселер көп. Балыкка бар, карт ойно, кыскасы ичкен да азайт. Күчүң жетсе токтот, болбой баратасың. Кудай, сага эмне болгон секет? Ким сенин жылдызыңды жерге түшүрдү? Акесин таанытып коеюнбу я? Тим эле скелеттин дубалга түшүрүп коем. Каалайсыңбы? Кимдин? Арбактынбы? Сенин күндүзү же түндө сүйүмдөн чыгып кетип жатканыңды көргөндөр экөө соо эмескен деп аңыз кеп кылып жатышыптыр. Эгер ал сөздү Аннанын кулагы чалып калса, бөөдө уят болуп, бетим чүркө болуп калбасын дегеним да. Биз менен кимдин иши бар экен? Мисалы мен кошуналардын кимиси кимдикине кирип чыгып жатканына кызыкпайм. Сен кааласаң ошол энең дурайындарды жипке тизген шурдай тизип салам. Олег кызаңдап арманчаларынын үстүнө татуировкаланып, Олег деген өз аты жазылган шадылуу колдорун арбайтып, кыжына муштумун түйдү. Көрүнүп турат,
Бир кездерде бой баштуу карлуу жигит болгондуга азыр эми арактын артынан түшүп арыктап, жаш курагы дагы өтүп калбадыбы? Кой, акылсыз, анчалыкка бара койбо, эл экен. Айтса десе жараша берет турбайбы? Ал чоң стаканга толо мелт калт самогон куюп келип, Зек аракеч аяшынын колуна бере койду. Столдо түрттүн майда тууралган салаты турган. Зек ага калемпирди көмө салып аралаштырды. Самогонду шыкап ичип жиберген соң, аяшы оозуна туштай берген салатты ап дедире суунду да, аттын арткан кашегине тумшук салган дейдешектен бешбетер бырсылдатып ашыга чайнап кирди. Ичип жаткандагы чекеси менен мурун үстүнүн бырышы ачуу түрптү чайнап жаткандан да жазылган жок. Бар эми аяш, Анна досум жаман ойлоп калбасын. Башы жазылып, денеси нымшып, жаны жыргай түшкөн аяшы дагы көксөп турдубу, же чын дилинен Анастасияны жакшы көрүп кеттиби, негедир ордунан козголбоду да, атайлап жагымдуу сөздөрдү ага арнай баштады. Мындай сөздөр үчүн аяшы дагы 100 граммга мөлтетип эрип жиберер бекен деп үмүт кылды көрүнөт. Айлай берсин. Анын катарында 7 саат уктагандан көрө сенин жаныңда 7 мүнөт турганым артык. Дагы ичкиси келип турат, деди Анастасия оюнда. Бербегеним жакшы. Аялыңды жамандаба. Жаман эркек эмессиң го. Аннадан мурда сага жолукпаганымды карабайсыңбы? Кап деп кой. Аттың, аттың. Бирок али бери кеч эмес. Макул болсоң, сеникине шарт көчүп келем. Сен деле эркек десе көзүң катып жүрөсүң да, ачынбы? Алек Анастасияны колунан тартып, күчкө салап бек кучактады да, самогон сасыган эриндери менен илебинен соруп алды. Ар жок. Өзүн тим эле шер ойлоп алган го. Көзүм катса да сага тийбейт элем, деп суз ойлонгон ал тигинин кычкаштай күчтүү колдорунан араң бошонуп чыкты да, качып коридорго чыкты. Ошол учурда сырттан жылуу тоңго оронгон Анна кирип келе жаткан. Чачтары саксайган, ич көйнөктөрү көрүнгөн досунун түрүн көрүп, көздөрү чакчайып, оозун ачкан бойдон туруп калды. Ийеде, эл оозу электеп ишенбедим эле. Чамасы эшикти бекиткенге үлгүрбөй калгансыңар го. Эмнеге бекитмегеле, кызыксың го? Кебете кешпириң айтып турбайбы? Кыскасы экөөң соо эмессиң, жес кемпирсиң. Менин эр таап алганымды көрө албайсың. Сасыган самогонуң менен уулап бүтүргөнү жүрөсүң. Анна, эмне деп жатасың? Кой болду. Жөнү жок ачууланба. Эл укса эмне дейт? Кудай аткырдыкы. Эл укчуусун угуп, көрчүсүн көрүп бүтүптүр. Ичирбе, бербе алекке деп какшаган сайын кайра күчөйсүң да. Же сага эр керекпи? Керек болсо алгын. Баш оту менен бердим сага. Эрге жетпей эриндериңди жалап жүрдүң эле, ал тигине. Такымыңа тажатканча басып жата бер. Анастасия досунун албут мүнөзү барын, кыялы чатактыгын башынан билчү. Бирок мындай сөөктөн өткөрө, чучукка жеткире сүйлөйт деп күткөн эмес. Токто. Ички бөлмөдөн көздөрү канталаган, ачуудан улам өңү кубарган Зек чыкты. Булбул болуп сайрап калыптырсың. Телиңди бир аз чоюп коеюнбу? Чоюп олтурасыңбы? Үзүп эле ал. Катын-поз акмак. Экөөңдүн сырыңды билип алдым. Эми босогомду аттабагын уктуңбу? Укпадым. Келе со. Келсем бөтөн бирөөгө эмес, сенин жан досуңа келиптирмин. Экөөңдү мага айырмаңар кайсы? Досуң байкушта суусап араң жүрөт. Гүлгө суу койса көркүнө келет, кулпура түшөт. Жан досуң жалдырап жайнай түшсө жаман болот беле. Эмне деп тантып жатасың? Анастасия Алекти таңдана карап калды. Болгонун айттым, деди ал аялын кектүү, өчөгүшө карагандан тайбай. Уятсыз шүмшүк, самогондон оозуң бошобой жүрүп, ылайым бооруң жарылып өлөргүнүң бар бекен ушул үйдө. Зек эки аттап жетип, аялын гүрсүлдөтүп сабап жатып калды. Аялдын ачуу чаңырыгы, ач айкырыгы үрүл таңдын үшүн кетирип, үй ичи заматта апыр-тапырга толуп жатып калды. Оң эле калган жерине тепкиленгенин, муштагылагынын токтотпогон Зек бөлмөдөн бөлмөгө кубалап, аялынын айласын кетирип, бакыртып өкүртүп сабап жүрдү. Мындайды мурун соң көрүп, көзү көмбөгөн Анастасиянын жүрөгү оозуна тыгылып, үйдүн бир бурчуна кыпчылган бойдон калтырап титиреп жатты. Сөгүнгөн Зек бир убактарда сыртка чыгып кетти. Баарын сен жасадың, бузуку, жес кемпир, ичи тар, мастан. Мени көрө албайсың. Шашпа, сага бирди көрсөтпөсөм эле кое тур, деп ботодой боздогон Анна полдо көккө чейин ыйлап, соолуп жатты да, бир кездерде ордунан онто бараң турду. Түрүн таанып болбойт эле. Тыкаан, таза жүрчү досунун кебетесине бооророй түшкөн Анастасия анын кан болгон бети башын жууп, иретке келтириш үчүн кучактай калмак болду эле, ачуулуу досу кайра сенделте түрттү. Менде эч кандай күнөө жок, Анна, бузукусуң.
Ушул окуядан соң эки ынак курбо, жан аяшпас достор ит менен мышыктай көрө келгенде качырышкан, көңүл ооруйт, жүрөк жараланат дебей жанчышкан, биринин жамандыгын экинчиси жар салган, үч өгүшкөн, келишпес душмандарга айланышты да калышты. Өзгөчө жөн жай куру жалаага калып, сойку, бузукка аталып, элүүдөн өткөндө кошуна колоңдорго сөз болгон Анастасиянын ич күптөсү ал эмин айтууга сөз жетпес эле. Бир күнү Алек балык уулап кеткен боюнча мас болуп, үйгө куру абдан кеч кайтты. Эл аягы тыйылып, көп үйлөрдүн жарыктары өчүп, көптөрү уктоо үчүн жаткан убак эле. Оюна келгенде айтып, оу жок эркелеген анын. Жерден чуксаң да арак таап кел деген кезектеги адаттагыдай талабы бул жолку кайгылуу окуянын чыгышына тамызгы болду. Же акча таппайсың, же ичкениңди койбойсуң. Абийирсиз аракеч. Мындан көрө сыйың менен чыгып кет үйдөн, деп ал буттанган аялына зек тура калып, атырылмак болгондо бойго жеткен кызы София Алектин алдын тороп, колдорунан кармай калды. Жетишет, дейб апама. Канчык, кыпчылбай тур мындай. Оозуңа карап сүйлө акмак, ооз айыбыңды тартып калып жүрбө. Жини киргенде өзүн кармай албай калчу зек аракеч Софияны ошол эле жерден көтөрүп чаап, башка көзгө койгулап, бакыртып өкүртүп сабай баштады. Чучуктай үнү чыгып, апалаган кызын кантип бошотуп аларын билбей алактап калды. Жардамга чакыра койчу досунан небак кол жууган. Милиция чакыра койгонго жакын жерде телефон жок. Эмне кылыш керек? Кичине убакыт созулду дегиче зек ичинде Софиянын түбүнө тирүүлөй жете турган. Айласы түгөй түштү. Эсине бир нерсе түшүп алган Анна сыртка жүгүрүп чыгып, курч шап балтаны көтөрүп кирди да, кызын минип алып туйлатып сабап жаткан күйөөсүн чоку туштай бир чапты. Алек дирттей түшүп, тынымга селейди да кыздын үстүнө шалак кулады. Балтанын курчмеси бата түшкөн баштан аккан кан полго жайыла берди. Тур секетим, коркпо, желмогуз өлдү, кутулдук. Шүмшүктү өлтүрдүм, деди өңү кубарган Анна тунжурап туруп. Түнү бою апасы менен кызы укташкан жок. Тоокканаларынын ичи кенен кесир боло турган. Экөө дүңгүлдөтүп көп сааттар бою чуңкур казышты. Мурунки мындай оор жумушка аралашып көрбөгөн немелер арып талып, суй жыгылганча чарчашты. Бирок зек аракечтин көрүн өздөрү каалагандай деңгээлде казып алууга үлгүрүштү. Бирөө менен бирөөнүн иши эмне? Ошол түнү шаар четиндеги бир айылда кандай шумдук окуя болгондугун эч ким, жада калса куугал үйдүн бери дегенде колтукташ кошунасы, ары дегенде кекиртектешкен душманы да эч нерсе туйбай, сезбей калды. 3 жыл бирге жашашып, чекелерин жылтарлык жакшылыгын көрбөгөн, аталык камкордугуна, жылуу сөздөрүнө бөлөбөгөн, күндөрүн арак ичүү, кекетип мокотуу, коркутуу менен өткөргөн айласыз адамды жаман, жыртылган покровалга салып, үйдөн эптеп сүйрөп чыгышты да, көргө таштанды ыргыткандай ыргытып салышты. Чокунганда, жаназасын окуганда эч ким болгон жок. Кыскасы, салттагы ырым-жырымдардын бирин жасашмак тургай, кан болгон бети башында жууп коюуга көңүлдөрү чаппады. Көрдөн ашкан жаңы топурак таштандыга төгүлдү. Абдан таптала төбөленген мүрзө үстүнө тооктун кыктары чачылды. Жер менен жер болуп тегизделди. Арадан 3 жума өткөн соң гана Анна участкалык инспекторга күйөөм дайынсыз жоголду, табышып бергиле деген мазмундагы арыз менен кайрылды. Зек аракечтин дайыны аларга мурдатан белгилүү болчу. Көңүлдөнүп издегенде эле эч ким болбоду. Кантке менен участковый Алектин анжамынча бөтөлкө бөлүштүрө коюшчу аракеч ынактарына жолугуп көрдү. Алардын бири Россияга кетем деп жүргөн, ал сөзсүз кеткен болуш керек деген күтүлбөгөн божомолун айтты. Ичкилиги жаңжалга жакындыгы менен айыл апаны жадатып жүргөн, муну Анна каяктан таап келе койду деп көңкүлдөөчүлөрдүн чырагына майтамып, сурап алары жок зек аракечтин жоголушун тегиз баары жандары сүйөк кабыл алышты. Анын баарына караганда жоголушу айылга да пайдалуураак эле. Ошентип арыз ээсинин катуу талабы болбогондон кийин дайынсыз жоголгон бир зек аракечтин тагдыры бир да бирөөнү түйшөлтүп, катуу кайгыртпаган соң, ал иш акырындык менен токтоп, ар кандай ушак айың кеп сөздөрдүн да аягы басаңдады. Ага туугандарым Россияда деп жүргөнсүгөн,
чын бар болсо анда ошолорду издеп кетиптир. Байкуш анына дагы жесир калган турбайбы дешти. Анча мынча боортолгондор. Буга чейинки бекер максатсыз оргубаргы жашалган бир адамдын баа баркы мына элдин ушул көңүл кош мамилеси менен да так бычылды да калды. Жаздын апрель айы чүй өрөнүү үчүн көчөт отургуза турган ыңгайлуу айлардын бири. Анастасия огородунун бир четине тигилген кожогаттардын чырпыктарын бири-биринен алыстатып, атайлап тартылган зымга бириндетип байлап жаткан. Ошол учурда кызы Софияны Германиядагы алыскы туугандарына жибергенине бир ай болгон. Анна да бакчасына чыкты. Ал дагы колдоруна роза гүлдөрүнүн көчөттөрүн көтөрүп алыптыр. Ай бузуку, канчыгыңды байлап койбойсуңбу? Ары бери кирип чыга берип, кашанын тарпын чыгарып бүттү. Кет, жогол, кет. Анастасиянын Марс деген ургачы ити боло турган. Ошонусу кашанын тешигинен шып этип бери өтө калды. Сенин тарпы чыккан корооңо кимдер кирип чыкпаган? Эчтеке болбойсуң, өлбөйсүң. Ай бузуку, ушундай жамандыгыңдын айынан жалгыз уулуң бакпай таштап кетип олтурат. Уулум Сибирде иштеп жүрөт. Мага акча жөнөтүп багып жатат. Таштанды катын деп мына сен айтат. Иттин богун жебе бузуку. Жашырып жаап самогон берип жүрүп алектин түбүнө сен жеттиң. Эркектердин мага көңүл бурушун көрө албадың. Ичиң таргатынсың. Ой, муну карап кой. Жаман десе. Сага жалаң жумуру куурап, журтта калган эркектер жабышат. Себеби сенин дөдөй кем акыл экениңди билишет. Үйүңө кирип алган соң сени как чокуга коюп шылдың кылып ойношот. Бузуку көрөсүң. Алектин түбүнө жеттиң. Сасыба доңуз катын. Жинди. Айланбаш күйөөңдү башыма тартамбы? Сага окшогон дагы бир маңбашты таап алып, ичкен күнү сага окшотуп топтой түрсүлдөтүп тепкилеп жүрсө керек. Эртүү катын таяк чейт. Кана сени бирөө карап койгону. Какшып эркектердин көзүн катып, айлан кеткенде бирөөнүн жакшынакай турмушун бузуп тындың. Тигини ойлоп тапканын карап кой. Алегиң окшогон журт куруткулар менен жашагандан көрө өзүм хан болуп жалгыз жүргөнүм артык. Эрге тийген сенин булутка колуң жетип кетти беле. Көздөрүң жаштан, бет башың көк тактан арылган жокко? Шерменде. Эмнеңе мактанып, жөнү жок неге тийишесиң да турасың, доңуз катын? Себеби сен бузукусуң. Долуланба, күйөөңдүн түбүнө жеткен сенсиң. Далилдеп берем. Болбосо мага жөнү жок жала жаап, тиш кайраганыңды койбойт окшойсуң. Шашпа. Бузуку, койнуңда жаткан жериңен жетелеп чыкпадың беле? Жалганбы? Жалган. Мени сагынып кирди дейсиңби? Алкымы жаман арам эриң самогон сурап дуана болуп кирген. Мындай кайым айтышуунун акыры түгөнмөк турсун кайра уланып, эки аялдын айылга абирлери ачылып, калпы чындай, чыны узун сабак тарых болуп жайыла берди. Аннасы болсо кычашып тийишкенин, эски досун жөн жерден жаманатты кылганын койбоду. Анастасиясы кылчайнаша айтышканды жанындай көргөн кекчил досуна жеңилгиси, жөн моюн сунуп бергиси келбеди. Окшош күндөр көпөлөктөрдөй куушуп өтүп жатты. Бир күнү Анастасия уулунан катка бар үмүт кылып, өзүнүн почта жашыгын оодарса, чет тарапта макалалары чапталган кооз конверт жатыптыр. Сүйүнүп кетип катты ачып жиберди да, аяш кызы Софиянын кол жазмасын көрүп, селейип туруп калды. Конверттин сыртына көз чаптырса, кат Анна Кругерге багышталыптыр. Почточу ага эмес, Б номердеги үйгө адашып салып таштаптыр. Алгач катты таштандыга ыргытып салгысы келди. Бирок ажаан Аннанын кызынын Германиядагы туугандары менен кантип жашап, кандай иштеп жаткандыгы, канча айлык аларын билүү ынтызарлыгы кайра баракка бир сыйра көз жүгүртүүгө мажбурлады. Кымбаттуу апа, эсен амансыңбы? Деп баштаптыр катын аяш кызы. Чыныгы жашоонун жыргалын сезбей, өмүрүбүздүн көп жылдарын, күлгүн учурун куру экер өткөрүп жибериптирбиз. Максатсыз жашоо кечирген бөтөн эл, бөтөн жердеги көңүлсүз өткөн күндөрүңө боорум ооруйт. Жетишпеген көрө окат деп жүрүп, өз атамдын да, өгөй атамдын да токмогунан кутулбаган күндөрүң үчүн жүрөгүм канайт. Баардыгы таптаза. Комфорт. Алган маянан керектүүңө кеңири жетмек турсун ашып калган Берлиндеги жашоом жомок. Гетенин, Маркстын жеринде жүрүп, жердин жети түбүндө алыс калган сени сагынам.
Мен үчүн эмнелерди гана жасап, кандай гана оор иштерге барганың жок. Аларыңды кантип унутайын. Айрыкча Жексур, Зек аракеч Алекти коркпой туруп, кандайча жазалаганыңды эстесем, эмдигиче дене оюм дүркүрөйт. Айтмакчы, тоокканага бара албай коркуп, анын арбага аңдып тургансып, чыга калып, алка жакадан алчудан бетер жүрөгүм чүп жүрбөдүмбү? Анастасия элейген бойдон ачкан оозун жаба албай, бир кыйлага чейин талыгансып турду. Доңуз, эриңди өлтүрүп тынган экенсиң да. Катты аягына чейин окуган жок. Көптөн бери себепсиз чекчинип, Айыл апага бузуку, шуркуя деп ушак жайган душманы Аннанын тоокканасынын ичи тышынан бери көрүнүп тургандыктан, короосунун бир бул башына, бир тигил башына барып, кээде буттарынын учтарына тура калып, моюнун созуп, ичкерини үзүлүп түшүп карап жатты. Бирок шектүү нерсе байкоого үлгүргөн жок. Эй бузуку, тоокканага уурулукка кирейин дедиңби я? Тигинин ачуу аралашкан какшыгын тоготуп да койбоду. Кокусунан өткөн айдагы таштандыга төгүлгөн жаңы турпак эсине түштү. Ал жерге 2-3 гана үй акыр чикирлерин таштайт. Февралда кайсы жерди казып жандарына күч келип жүрөт деп ойлоп койбоду беле. Демек Алекти өлтүрүп туруп, тоокканага көмүп ташташканы анык. Доңуздун кезеги эми чындап келиптир. Ай бузуку, тоокторума сугуң кирип көзүң тият. Жоголары. Себепсиз тиш кайраганыңды, жок жерден ушак айың таратканыңды качан коесуң? Эч качан. Себеби сен бузуку ошого татыктуусуң. Жаңылышасың, канкор доңуз. Татыктуу бааңды сен албай жүрөсүң. Азыр участковойду эл журтту ээрчитип келип, киши өлтүргүч канкордугуңдун бетин ачам. Түйүнчөгүңдү түйүнүп түрмөгө даярдана бер. Эмне дедиң? Делдиге түшкөн Аннанын колундагы чоң табагы кылдырттап жерге түшүп кетти. Анастасия үйүн бекиткен соң, түзүлө айылдык участковойдун кеңсесин көздөй шашыла багыт алды. Терезесинен тигинин ар бир кыймылына уурдана көз салып турган Анна иштин жаман жагына багыт алганын байкап, столго шалдырай отура кетти. Качандан берки ынак эки дос күнүмдүк жашоо үчүн гана күн кечирген, тентиген Зек аракечтин айынан элдешкиз душмандарга айланышты да калышты. Чыгарманын аягы.